Кутман күнүңүз менен кадырман теле көрүүчү, бизди көрүп турган болсоңуз экранга жакыныраак келүүгө чакырам. Маек программасынын бул чыгарылышында кышкы жылытуу мезгили жөнүндө сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсем, Түндүк электр ишканасынын энергияны сатуу башкармалыгынын башчысы Мухтар Бегалиев менен ушул эле ишкананын өндүрүш техникалык бөлүмүнүн башчысы Станбек Саматбек уулун чакырганбыз. Мырзалар, студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле суроомо быйылкы жылытуу мезгилинин жүрүш жөнүндө кеп баштасак, жабдуулар ошол жүктү көтөрүп жатабы, ишкана жүктү түшүрүү боюнча кандай иш-чараларды жүргүзүп жатат? Саламатсыңарбы? Кыш күз мезгилине дайындык боюнча биз өзүбүздүн жабдыктарыбызды, аба чуалларыбызды айтылгандай эле март айынан баштап октябрга чейин оңдоп түзөө жумуштарын өттүк. Ал жумуштардын баардыгы 100% аткарылган. Анан жүктөмдөр боюнча кошумча көмөк жардамдар коюлду. Азыркы кезде 6.04 киловольт боюнча 45 кошумча көмөк жардам коюлду. Анан 164 трансформатордун кубаттуулугу көбөйтүлдү да. Андан тышкары биздин баягы чоңураак мероприятиялардан айта кетсек, шаардын түндүк тарабына айланма жол жака рабочий аты Озерная алтын казык 110 киловольт подстанциясы курулуп атат. 16 000 мегавольт амперлик трансформатор менен. Бул трансформатор бизге эмне берет? Биз деген өзүбүздүн ошо ылдый жактагы главная тепличная төмөнкү жана каракочовая көмөк жардамдордун жүктөмүн азайтабыз. Аба чуалларын узундуктары кыскарат, техникалык потерялар да азаят. Анан Дордой, Энесай, Алтын казык, Теңдик, Мурас Ордо, Калыс Ордо жана башка ошол түндүк тарапта жайгашкан жаңы конуштарда жана ошол жактагы жайгашкан үйлөрдө электр энергиясынын сапаты жогорулайт да. Өчүрүүлөр жөнүндө буга чейин көптөгөн суроолор берилип жатты. Электр энергиясынын өчүрүлүшү себеби эмнеде? Азыркы кезде ремонт жумуштары баардыгы аякталды. Биз азыр көбүнчө кылып аткан жумуштар бул деген баягы реконструкция, капстроительство жумуштары, булар көбүнчөсү жана электр энергиясынын өчүрүшүн талап кылбайт. Анан кээ бир кезде эми болуп атат авариялык өчүрүүлөр, бирок биз аларды азайтканга да аракет кылып атабыз. Айта кетсек, салыштырмалуу өткөн жылга биздики азыр 11 айдын жыйынтыгы менен 9 өчүрүүгө азыраак, ноябрь айында дагы авариялык өчүрүүлөр азыраак болду. Бирок кээ бир кезде жол тайгактыкта өзүнүн кесепетин берип атат да. Айта кетсек, кечээ эле Сокулук жакта бир районубуз тоже кичине туруп калды. Себеби биздин аба чуалынын опорасын жеңил машина баягы сүзүп кетти да, баягы жолдон эметипчи. Управлениясын эметип албай, ошол жагынан. Анан эми авариялык өчүрүүлөргө биз бүт болтурбоо жана тезирээк ыкчам түрдө анын баарын өз калыбына келтириш үчүн биздин бригадалар дайын турат. Ар бир ресте оперативдик бригадалар күнү түнү жүрүп атат 24 саат. Андан башка өзүбүздүн авариялык запастарыбыз, трансформаторлар, зымдарыбыз, опораларыбыз, изоляторлорубуз бүт дайын да. Азыр ар бир көрүүчүнү баягы үйүндө жарыгы өчүп жаткан көрүүчүлөр ушу суроону бергиси келип атса керек. Эми өчүрүүлөр болобу? Баягы сип зымдарды алмаштырып бүттүңөрбү? Сип зымдары толугу менен еще алмашылып бүтө элек. Азыркы бул жылы дагы 481 километр тарттык. Буга чейин 2513 километр тартылган. Дагы мындай пайыздык көрсөткүчү менен айтканда дагы бир 60%-ыбыз да сипке өткөрүшүбүз керек да. Дагы кийинки жылда ал жумушту улантабыз. Бул канча жылга мерчемделген иш? Эми биз өзүбүздүн планыбыз боюнча азыр Бишкек шаарынын Ленин жана 1-Май райондору калды. Аларды жакынкы бир 3-4 жылда бүтүрөбүз деген ой бар. Андан ары ошол уже планомерно Чүй жана Талас облустарын бүтүрөбүз да. Мухтар мырза, кошумчалай кетсеңиз болот. Кошумчалай кетсек, өчүрүүлөр болуп жатабы деп атпайсызбы? Анан негизинен авариялык өчүрүүлөр боюнча Стамбек мырза айтып кетти. Өчүрүүлөр болуп жатат. Дебитордук карыз боюнча. Дебитордук карыздар боюнча, аларды өндүрүү боюнча бизде атайын ушу иш-чаралар бар. Эскертүү берилгенден кийин эгерде ал мөөнөттө төлөнбөсө, албетте
дебитордук карыз үчүн кардарлар өчүрүүгө душар болушат. Андан кийин өчүрүлгөндөн кийин биздин бир топ кардарлар төлөп башташат да. Ал эми көпчүлүк учурларда баягы төлөм мөөнөтү өтүп кеткен, унутуп калып эле төлөшпөй калышат да. Андан кийин биздин компаниянын ишеним телефондоруна, электр энергия сатуу кызматтарына чалып башташат. Бизде биздин райондо свет өчүп калды деген сыяктуу. Тегиштире келсе эле дебитордук карыз боюнча өчкөн болот да. Ошо бир топ учурларда дагы ушул дебитордук карыз боюнча өчүрүүлөр дагы бул райондордо баягы светтер өчүп жатат, өчүрүүлөр болуп жатат деген түшүнүктөрдү берип калышы мүмкүн. Сиздердин ишкана канча абонентти тейлейт? Анан ошол жалпы дебитордук карыз жөнүндө да айта кетсеңиз. Негизинен биздин ишкана Борборубуз Бишкек шаары, Чүй областы жана Талас областынын кардарларын тейлейт. Жалпысынан 265 000 калк кардары, 34 000 өнөр жай өндүрүш кардарларын тейлейбиз. Бүгүнкү күндө бир 11 айдын жыйынтыгы менен биздин карыздар 645 миллион. Себеп дегенде бул 645 миллион десе чоң сумма угулушу мүмкүн. Бирок бул баягы жылды айды жаап атканда, айдын аягында биринчи мисалы декабрга болгон бул цифраларда. Анан эми ноябрь айында төлөй албаган кардарлар декабрдын 1, 2, 3, 4, 5 деп мисалы бир топ дебитордук карыздарыбыз азайып калат. Ал эми бизде мисалы көптөн бери өнбөй, же болбосо соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан, же болбосо бир төлөм графиктерин түзүп алып, бөлүп төлөп аткан кардарларга болгон дебитордук карыз бир 220 миллионду түзөт бүгүнкү күндө. Ал боюнча дагы өндүрүү боюнча дагы иш чаралар жүрүп жатат. Анан учурдан дагы пайдаланып айтып кетейин, ушу дебитордук карыздар, туумдар боюнча, негизинен ушу туумдар боюнча ушу 1 декабрга болгон туумга болгон карыз кардарларын биздин компанияга болгон да бир 205 миллион сомду түзөт. Бул жалпы арасында калк кардарларынын туумдары бар, өнөр жай кардарларынын туумдары бар. Анан ушул ноябрь айында энергетика министрлиги тарабынан, улуттук энергетикалык холдинг тарабынан колдоого алынып, атайын ушу туумдарга акция уюштурулган. Бул дагы баягы карыздарды өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт, же болбосо ушул биздин кардарларга дагы жеңилдик болот деген ойдобуз. Ушул шарттары боюнча айтып кетсем, 31 декабрга электр энергия эгерде кардардын туумга болгон карызы болсо, 31 декабрга электр энергияга болгон карызы толук төлөнсө, январь айында толугу менен туумга болгон карыздары компания тарабынан кечирилет да. 200 миллион сом кечирилет. Эми 200 миллион сомдун баары деп айтыш кыйын, но ошонун ичинен электр энергияга болгон карыздарын төлөсө, ошол 205 миллион ичинен азайышы күтүлүүдө. Жок, сиз айтып атпайсызбы, пенянын көлөмү 200 миллион деп атасыз. Ооба. Пенянын көлөмү. Ал ушул эле учурда айтып атасыз, эгерде карыздарын төлөсө, анда биздин сиздердин ишкана биз 200 туура айтып атасыз. 200 миллион сом деген бул жалпы кардарлардыкы да. Анын ичинен кайсы кардар электр энергияга болгон карыздын толук төлөсө гана кечилет. Эгерде кандайдыр бир себептер менен электр энергияга болгон карыздын төлөбөсө, туумдар кечирилбейт. Бул акциянын негизги шарттары ушул. Демек карыздын төлөш керек толугу менен. Рахмат. Айтсаңыз, кимиңиздер жооп бересиздер, учурда ушул электр энергиясынын колдонуу көлөмү өсүп жатабы? Бул боюнча негизинен өткөн жылдарга салыштырмалуу жалпы алып карасак, жылдын башынан негизи бизде өсүүлөр бар. Жылдын башынан мисалы 11 айдын жыйынтыгы менен карасак, 300 миллионго өсүү бар. Былтыркы жылга салыштырмалуу. Ал эми ноябрь айын карасак, ноябрь айында өткөн жылга салыштырмалуу
51 миллионго биз аз сарптадык. 51 миллионго. Себеп дегенде өзүңүздөр билгендей, бир топ ушул электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча бир топ иш чаралар жүрбөдүбү? Жанагы электр жылыткычтары өчүрүлдү, андан тышкары акылдуу эсептегичтерге чектөөлөр кирилди, жана ошондой эле калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Электр энергияга болгон баягы таңсыздыкка байланыштуу үнөмдүү колдонолуу, башка жылытуунун түрлөрүн өтөлүү деген сыяктуу. Ошол себептен бизде ноябрь айынын жыйынтыгы менен колдонуу азайды, керектүү. Эми ошол көрүүчүгө түшүнүктүүрөөк болуш үчүн ошол 50 миллион деп атасыз. Ошол көлөм канча жерге баягындай канча убакытка жылытууга эмес, жарык берүүгө жетет? Эми бул суроону мындай жооп бергим келип атат да. Биз үнөмдөйлүү деп атпайбызбы? Биз канчалык үнөмдөгөн сайын, мисалы электр энергиянын өндүрүлүшү өзүбүз жалпыбыз билгендей, токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнө көз каранды да. Биз канчалык көп сарптасак, электр энергия көп өндүрөбүз да. А биз ошол сууду үнөмдүү пайдаланып, тиги жазгы убакка чейин, жайкы убакка чейин, же болбосо эмки жылкыга дагы запас калтыруу максатында иш алып барылып атпайбы? Эгер биз ошондой темп менен үнөмдөсөк, анда биз суунун көлөмүн да сактап калабыз да. Негизги азыркы үнөмдүү пайдаланууга чакырып атпайбызбы? Ошол негизги максатыбыз биз суунун көлөмүн сактап калуу да. Мисалы азыр мен айтып кеттим, ноябрь айында аз сарптадык депчи. Бул азыркы кырдаалга жараша бул жакшы көрсөткүч да. Биз декабрь айында дагы, январь айында дагы мисалы биз аз сарптап, канчалык биз аз сарптаган сайын биз ошончолук ГЭСтеги суунун көлөмүн сактап калабыз. Социалдык тармактарда ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында ушул компания жакшы чагылдырылды деп ойлойм. Ошол эле учурда ошол социалдык тармактарда күндүзү жол жээгиндеги чырактардын күйүп турган жөнүндө да көп талкуу болду. Бул кандай? Буга жооп берип кетелик. Бул эми баягы техникалык момент да. Бул биздин өзүңүз билгендей шаар ичин Бишкек свет муниципалдык предприятиясы тейлейт. Алар деген ошол өзүнүн жана шам чырактарын, фонарьларын күндүзү түнчүндө иштеш бул кооптуу. Күндүзү ошолорду күйгүзүп алып, кайсы лампочка күйүп кеткен ошол аркылуу эметип туруп, аныктап туруп, ошентип анан ремонт иштерин кылат да. Анан кээ бирде ошол күндүз деген алар опробование жумуштарын жасашат. Өзүнүн жана релелерин настройка кылат, реле времени деген болот, жана фотореле деген болот. Күндүн чыкканына жараша күйгөнчү. Ал эми бүт жардык бардык жакта эмес, бизде социалдык тармак өндүктөрүндөн кийин баягы элдер көрүп туруп, ошону тартканда баягы ошондой таасир калтырат да, ошо бүт жакта ошондой болуп аткандай сыяктуучу. Жок, кээ бир жерлерде. Ошо көбүнчө ал деген ошо баягы өзүлөрүнүн жана оңдоо жумуштары да, өзүнүн иш чараларын кылышат да, лампочкаларды которуп, өзүлөрүнүн релелерин оңдоп, которуп, ошондой жумуштарды аткарышат да. Эми ошол кечки жарыктандыруу жөнүндө дагы маалыматтарыңыздар болсо бир аз айта кетсеңиз, кайсы убакта ошол шаарга кечинде жарык берилет көчөлөргө? Деги эле көчөлөргө эмес, ошол Чүй облусу боюнча жарыктандыруу, чоң жолдорду жарыктандыруу, ошолор кечинде канчада күйүп, эртең менен канчада өчүшү керек? Мындай да, көбү мен жана айткандай көп ошо именно фоторелер турат да, булардын распредчиктериндечи. Ал деген именно жана күйгүн болор менен, то есть күн кирер менен эле ошо фоторелер иштеп баштайт да. Андан кийин кайра эртең менен күн чыкканда уже өчөт да. Көбүнчөсүндө ошондой турат. Реле времени эми бул азыраак колдонулат да. Ал да ошол күндүн батышына жана күндүн чыгышына жараша отстройка болот да. Демек бирөө кол менен барып өчүрүп күйгүзүп турбайт экен. Аны баягы мен айткандай жана өзүлөрүнүн техникалык тейлөө жумуштары болуп атканда ошондо күйгүзүп өчүрсө болот напрямую. Ата көбүнчө аяк жакта автоматика турат да. Эми пломбалар жөнүндө ушул буга чейин электр жылыткычтарына пломбалар коюлган болчу. Ошолор жөнүндө дагы айта кетсеңиздер. Бул боюнча бул иш чаралардагы жанагы электр энергиясын үнөмдөөгө болгон иш чаралардын бири болуп эсептелген. Биз ушу
ушул үстүбүздөгү жылдын май айынан баштап эле техникалык шарттарды инвентаризациялоо, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келгенбиз дагы. Ошол октябрь айынан баштап өзүңүздөр билгендей электр менен жылытуучу от казандарын өчүрүп баштадык. Жалпысынан бизде 3 фазалуу 116.103 фазалуу кардар бар. Бүгүнкү күндө анын ичинен 97.500-ün текшерип чыктык. 97.500-ün текшерип, 45.000ден ашык абоненттин ошол бул от казандарын өчүрдүк да. Себеп дегенде эмне үчүн суроо болушу мүмкүн? 97.500 текшерип, анан 45.000 пломбаларыңар деген суроо болушу мүмкүн. Бул боюнча мындай, биз ар бир 3 фазалуу кардарларын текшерип чыккан учурларда көптөгөн биздин кардарлар электр энергиясы менен жылытуу системасы жок, колдонбойт. Же болбосо көмүр жага тургандар болду. Же болбосо өзгөчө могу акыркы жылдары Бишкек шаарыбызда газ түтүктөрүн өткөрүп атпайбы? Көпчүлүгү газга өтүп кеткендер болду. Бүгүнкү күндө дагы бул боюнча иш чаралар аяктап жатат. Кошумчалай кетсеңиз. Андан тышкары именно ошо пломбировка боюнча мындай үнөмдөө боюнча элдерге да мындай ыраазычылык билдирип кетиш керек. Ошол ноябрь айында биз үнөмдөгөнүбүзгө ошо элдин да салымы бар да. Буга чейин айтып кетпедикпи? Ноябрь айында үнөмдөдүк депчи. Негизинен өзүңүздөр деле билгендей, социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында бул боюнча көп талкуулар болду. Биздин компаниянын атына болгон бир топ сын пикирлер болду. Бирок анысына карабастан баягы биздин кардарлар же болбосо биздин эл түшүнүү менен мамиле кылып, мынакей биз буга чейин айтып кеттим, ошол ноябрь айында үнөмдөгөнүбүздүн үзүрү көрүндү да. Анан ыраазычылык билдирип кетет элем ушул учурдан пайдаланып. Алдыбызда дагы декабрь айы турат, толугу менен январь, февраль дегендей. Буга чейин дагы биздин көрсөтүүлөрдө айтып өткөндөй, бизнес объектилерин электр кубатынан ажыратуу жөнүндө дагы сиздин кесиптештер айтып кеткен. Ошол чаралар жөнүндө дагы акыркы суроолор болсун. Ал боюнча дагы негизинен эле биз жана айтпадыкпы, ушул жылытуу мезгили башталаардын астында эле биз инвентаризация жумуштарын жүргүздүк деп айтып кетпедимби? Ошол убакта өндүрүш бизнес объектилеринде дагы текшерүүлөр болду. Ал жакта дагы мисалы электр жылытууга уруксаты жок болсо, от казандары болсо, биз да аларды өчүрдүк, чектедик. Бирок таптакыр эле уруксаты болсо дагы, болбосо дагы баарын чектеп салган жерибиз жок да. Мисалы техникалык шартында канча киловатт уруксаты болсо, ошол көлөмдөгү кубаттуулукту колдонуп жатышат бүгүнкү күндө. Моундай учурлар болду беле? Техникалык көрсөтмөсүндө бир канча азыраак көрсөтүп туруп, анан балким ишкана кеңейип кеткен. Ошо кеңейгенге жараша дагы кубаттуулук керек болуп, балким кайрылышы мүмкүн. Туура, андай фактылар дагы бар. Кээ бир биздин ишканалар, жанагы тигүүчү цехтер бир топ арызданып, биздин компаниянын атына дагы арыздар менен кайрылышкан. Алар мисалы буга чейин өздөрүнүн кубаттуулугун пландаштырышкан эмес да. Мисалы башында 20 киловатт алганда ошол менен иштей беришкен. Анан бизде баягы чектөөлөр киргизилгенден кийин алар дагы баягы жыл өткөн сайын кеңейип кетишти да. Анан бизде чектөөлөр киргенден ошол берилген кубаттуулук жетпей калып, анан бир топ нааразычылыктарын билдирип, бирок бүгүнкү күндө баары калыбына келди. Иштерин улантып атат, жетпегендер документтерин тууралап, чоңураак көлөмдөгү техникалык шарттарды алып, же болбосо өздөрүнүн мисалы жылытууга электр энергияга уруксаты жок болсо, башка
жылытуунун булактарын өтүштү. Бүгүнкү күндө жана айтып кетпедимби? Баягы кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылып, бүгүнкү күндө иштерин улантып атышат биздин кардылар. Урматтуу мырзалар, студиябызга келип кызыктуу маек кылып бергениңизден сиздерге ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, биздин көрүүчүлөр канааттандырарлык жооп алышты. Кадырман теле көрүүчү, бул чыгарылышта 2021-2022 жылдагы кышкы жылытуу мезгили жөнүндө сөз кылдык. Студиябыздын коноктору Түндүк электр ишканасынын электр энергияны сатуу башкармалыгынын башчысы Мухтар Бигелиев менен ушул эле ишкананын өндүрүш техникалык бөлүмүнүн башчысы Стамбек Саматбек уулу болду. Аты жөнүм Сайфуллин Мурзаев. Биздин каналдан алыстабаңыз. Мен баягы айылдан бала кезимде көрүп жүргөндө жана контролер ушуларды көрүп эле ушу электрик болсо ушундай болот экен деп кыялданып койчумун. Анан көрсөк энергетик тармагы да ичинен көп эмелерге, специалисттерге бөлүнөт экен да, метрологдор, линейщиктер, связь, диспетчер, ушинтип анан келип эле ушинтип бияка келип бул тармакка кирип иштеп баштагандайын анан түшүнүп калдым. Гидроэлектростанциялардын, жылуулук электр борборлорунун көпчүлүгү Союз убагында курулган. Ал эми жогорку чыңалуудагы аба чубалгылардын жана көмөк чордондордун эскилиги 80%га жеткен. Бүгүнкү күндө биз булардын электр жабдууларын иштөө абалында кармап турабыз жана токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнөн көз карандыбыз. Анан буюрса акырын-акырындап жасап атат проводдорун реконструкция кылып, баягы себептегенде эл көбөйдү, заводдор көбөйдү, ишканалар көбөйдү, потребительдер эметип атат, анан нагрузка келип атат, эми проводдорун алмаштырып атабыз акырын-акырын. Кыргызстанда электр энергиясын керектөө жылдан жылга өсүүдө. Ал эми электр энергиясынын өндүрүлүшү керектөөгө салыштырмалуу аздык кылууда. Ошондуктан электр энергиясын сарамжалдуу пайдалануу бүгүнкү күндүн талабы. Скажите, вы